Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Алмаз Акунжанович. Учурда Алапка районунун борбору Алапка айылы болуп саналат. Алапка аймагында 52 миңден ашык калк жашайт. Алапка районунун орто мөөнөттүү стратегиялык өнүгүү программасында 2029 жылга чейин Алапка айыл өкмөтүнүн шаарга айлантуу планы турат. Ал үчүн учурда бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Калктын саны жетиштүү, айыл өкмөт дотациядан чыккан. Эгерде Алапка айыл өкмөтүн шаарга айландырсак, райондун борборунун инфраструктурасы толук өзгөрүлүп, жакшыртат эле. Учурда бул багытта алгылыктуу иштер жүргүзүлүп жатат. Эгерде Алапка айыл өкмөтү шаарга айландырсак, мисалы, эртең эл үчүн дагы жакшы болмок да. Учурда мисалы жергиликтүү тургундарды турак жай менен камсыз кылуу максатында мамлекеттик ипотекалык компанияга көп кабаттуу турак жай куруу үчүн 7 гектар жер ажыратылып берилди бүгүнкү күндө. Жергиликтүү тургундар бир эле жерден бардык маселесин чечүү үчүн көп кабаттуу имарат куруу менен ага бардык кызмат көрсөтүүчү мекемелерди жайгаштыруу пландарды коюлуп, бүгүнкү күндө долбоорду даярдалууда. Ошондой эле жергиликтүү тургундар жана сырт жактан келген коноктор үчүн бардык борбордук жеңиш паркына ар кандай аттракциондор коюлат. Коноктор үчүн бардык шарттары менен стандартка туура келген мейманканалар иш жүргүзүүдө бүгүнкү күндө. Түнкү жарыктандыруу системасы учурда негизги 2 көчөгө орнотулган. Келечекте шаар макамын алуу менен бардык көчөлөр жарыктандыруу менен жергиликтүү тургундардын түнкү коопсуздугун сактоого өбөлгө түзөт. Канализация системасын жаңылоо максатында 16 миллион сомдук долбоор даярдалып, тендер өткөрүлүп, жумуштар башталар алдында турат. Канализация системасы, таза суу өнүктүктөрү, ошондой эле көп кабаттуу үйлөрдү жылытуу системалары ирети менен жолго коюлууда. Шаардын талаптарына ылайык такси кызматы, маршруттук кызмат каттамдардын иши дагы жолго коюлуп, аялдамалар талапка ылайык жабдылат. Элек жерин комплекстүү өнүктүрүү боюнча жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясаттын алкагында Алапка районунун борборундук шаарга айлантуу заманынын талабы болуп эсептелет. Урматтуу Алмаз Акунжанович, мына ушул жогоруда айтылганды эске алып, Алапка районунун борборуна райондук маанидеги шаар статусун берүү боюнча жол жобосун карап, ушу жакындан жардам берет деген үмүттөмүн. Рахмат.